Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттиги Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз талкуулай турган темабыз бул Сарбагыш уруусу. Ошо Сарбагыш уруусунун ичинен Жантай уругун талкуулайбыз. Келген конок менен тааныштырып коеюн. Абдылдаев Болотбек ажы, санжырачы. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул адам дагы өзү ушул Жантай уругунан тарайт экен. Ушул Жантай уругун китеп кылып иликтеп чыгарган экен. Ушул китеп тууралуу маяк кылсак. Негизи сиздер билесиздер, Сарбагыш уруусу бул кылжыр, Сарбагыш деп коебуз. Орозбакты, Дөөлөсбак деген баласы болгон. Ошо Дөөлөсбактан Манап, Жантай, Элчибек, Токо деген балдар. Биз ар бир урукту өзүнчө талкуулап келе жатабыз. Бүгүнкү талкуулай турган тема ушул Жантай уругу. Ушул Жантай уругун талкуулап бергенге биз бу Болотбек ажыны чакырдык эле. Болотбек ажы, сизге суроода. Мына өзүңүз Жантай уругунан экенсиз. Көп жылдан бери издеп жүрүп, мына 16-жылы китеп кылып чыгарып жүрсүз Жантай уругун. Ошо китепти жаздыңыз. Буга эмне себепкер болду? Муну себеби Союздун убагында санжыра айтууга, анан Кыргыздын тарыхын айтууга уруксат берген эмес. Ошон үчүн Союз тарагандан кийин санжыраны айтып, жет атабызды билип, ушуларды неметип жүрүш бул өзү жакшы нерсе деп китепти жазууга туура келип атат да. Бу санжырада менин атам Абдылда санжырачы киши болчу. Ошонун айтуусу боюнча мен эсимде калганы болду да. Анын үстүнө дагы кудабыз Өмүрсак, Быржыбайдын уулу Өмүрсак деген санжырачы киши экен. Ошонун санжыра айткандарын эсиме калыптыр да. Анан кийин ошол пенсияга чыккандан кийин ошону эсте калгандарды эстеп, анан кийин улуттук академияга барып, китептерди көрүп, ар кайсы санжыралардын баарын аңтарып чыгып, менин атамдын айтуусу боюнча ошо санжыраларды иликтеп, тактап, анан ошону менен анан китепти жазууга туура келди. Бул санжыра жет атасын билиш керек деген мааниде. Бул жаштарга жет атасын билгени бул жет ата өтмөйүнчө ген атасынын сапаты укум тукумуна берилип калат. Ошон үчүн укумду, тукумду мындай жакшыртыш үчүн бөлөк элден жакшы куда күтүп, анан ошондон үйлөнүшкөн жаштар. Анан кийин ошол максаты ушул укум тукуму жакшыртуунун максаты. Кылжыр өсү Сарбагыш, кылжырдын аты. Мойну кыйшык болгондугу үчүн кылжыр аталып калыптыр да. Болбосо анын аты Сарбагыш. Бу Сарбагыштан Орозбакты, Дөөлөсбакты эки уул болот. Орозбактыдан Бобуреки Ызык көлдөгү эл Арык мырза, Кара мырза, Асан мырза, Мырзакул мырза, анан Токоч мырза. Ушулардан Ызык көлдүк эл буг эли тарайт. Ал эми Дөөлөсбактыдан болсо Токо, Жантай, Элчибек, Манап. Айтсаңыз, бу Токо, Жантай бир энеденби? Токо, Жантай бир энеден. Бак Дөөлөт деген байбиче энебизден экен да. Элчибек болсо Көкмөнчоктон. Манап болсо Жеспийкеден тарайт. Токо улуусу турбай, анда? Ооба, Токо улуусу. Токо өзү эр киши болгон экен. Токо 14 жаштагы анан бийде болгон экен. Токонун кызы болгон эмес экен, багып алган бакма балдар болгон экен. Абыла, Сабыр, Чагалдак, Молой, Чечей, Өсүк, Бешкөрүк. Булардын баары Токонун балдары. Анан Жаңгызкана Күмүшай деген кызы болгон экен. Ал кызы Жантай инисинин кызы болгон экен. Ошону багып алган экен. Демек, Токо Жантайдын кызы Күмүшайды багып алган турбайбы? Ооба, багып алган Күмүшайды. Биз ошону кыз экен деп жүрбөйбүз, Токонун. Жантайдын кызы турбайбы? Токо болсо
баяғы жортуылға баратқанда иле суысының үстіндегі мұз жарылып кетіп, ошанда күбірге түшіп өлген екен. Ошаны өлігін инisi Жантай алып келіп, чоң кемінге қойған екен. Жантай атабыз мындай ерлік қылып, тигендей мындай неметпеген жай чарба бай киши болған екен. Жантай атабыздан сарыдан бөрічөк. Бұл сары атабыздың байбичесі бөрінің жүрегіне талғап қойып қалады екен да. Ошанда қайнатасы Жантай бөріні қармап келіп, ошаның жүрегін келініне берген екен. Ошандан төрөлген бала бөрічөк болып аталып қалады да. Бөрічөктегі аябай қиын киши болған екен. Бөрічөк өсі би болған екен. Себебі атасы өлгенден кейін бийлікті жүргізіп қалған екен да. Бөрічөктен ұлы баласы Атабай, андан кейін Айуке, андан кейін Илеке, андан Құсаке, ең кіші баласы. Жақсы. Айукенің қойылышы эмне себеп? Қандай эмне себептен Айуке болып қалды ол? Айуке аталып қалған себебі бұл қалмақтың ханы Айуке екен. Ошал тіге Бөрчөк жақа Қытай қалмақтарға келгенде аялы төрөп қалады екен да. Ошал аялы төрөгөндөн кейін ошал хандың урматына Айуке қояды екен. Сіз жана біз айтып атпайбызбы? Бұл Бөрчөктің Атабай улусу, Айуке, Илеке, Күзөке деп 4 баласы. Жантайдан баягы негиз ұрпақтан тараған. Біз азыр ушул 4 бала жөнүндө сөз болуш керек да. Сіз Атабайдан баштасаңыз. Атабайдын балдары ким? Атабайдын балдары Атабайдын балдарын айтсаңыз. 4 баласы бар эмес Атабайдын. Жана Казыбек, Козубек деп атабыз. Медеке, Ормеке деп жүрөбүз. Козыкени түлкү деп атабыз. Ең ұлысы Қозыбек. Қозыбек өсі мындайча айтканда түлкінің терісінен киім кийген екен да, ошон үчүн Қозыбек деп айтылбайлы, түлкі деп айтылады екен. Қозыбектен ким тарап атат? Қозыбектен Қачы. Қачыдан Чоқо, Чородан Мамай, Мамайдан Мамырбай, Мамырбайдан Мамбет, анан кейін Қарабай. Қарабайдан Бовреке, Қанатбек Бовреке немені китепті шығарған екен да. Қанатбек азыр бұлар ат башта тұрады. Қазыбектен үшін Ақчабы деп қойған? Қазыбек Ақчабы болған себебі бұл Қазыбек өсі ергіші болған екен да. Бұл бір айылды қансыз басып алған екен да. Мұндай қан ақтырбай қапысынан басып алған екен. Оша басып алғандығы үшін Ақчабы болды деп айтып қалып, анан кейін ел Ақчабыларды Ақчапқанның айылы деп жүріп, анан кейін Ақчабы атылып қалыптыр да. Бұлар қайсы айылда тұршат азыр? Ұрпақтары? Ақчабыдан Жаманбай, Қалендер, Дербиш, анан Бүтөш шуалдар. Бұлар қайда тұрады? Бүтөштің тұқымдары Қызыл Октябрь сапқосында, анан кейін Жаңалыш қалқосында. Ушыларда тұрады мұның тұқымдары. Бұл себебі Бовреке Бүтөштің немесі Ақчабыға жаңағы атасы Мұндыстан аял алып берем деген екен де құда болып. Ошанда Мұндыстан аял алып берем деген қысты бұл жақтырбай, анан кейін жеңесін алған екен. Жеңесін алғаннан кейін ал жеңесі аялы төрөп, мұрынқы аялыдағы төрөп қалады екен, 2 бала болып қалады екен да. Ошанда Мұндыстар чырғылып, чыр шығарады екен, бала бістікі деп. Анан кейін 2 елдің тыныштығы үшін 2 баланың сілерге де жоқ, бізге де жоқ, бұл құрмандыға чалынсын деген екен. Құрмандыға чалынсын дегенде бұл кім Қазыбек 2 баланы мұндай сынап көріп, мұрынқы аялының баласын құрмандыға чалдырады. Кейінгі аялынан баласы аман қалады, ошал аман қалған баласының аты Бүтөш.
бүтүш коет. Анан бүтүштөн тарағандарының барыстен жанагы Кызыл Октябрда анан жаңалышта турушат. Андан кийинки баласы Атабайдын Таштокумдар. Атабайдан андан кийин анан Мендеке. Мендекеден Андагул, Акбото, Нарбото үчөө. Андагулдан Жаныбек, Кашкары, Бердике, Насыпбай олар. Ал эми Акботодон болсо Жоо Басар, андан Ажы, Туруке ушулар тарайт. Ал эми Нарботодон болсо Эсенгул, Темир ушулардын балдары баарыстын чоң кеминде турушат. Жакшы. Эми 4-чү баласына келиңиз. 4-чү баласы Мамаке. Мамакеден Итибас, Жансары деген Итибас Таштокум атыккан. Жансары экөөнүн булардын укум тукумдары бары экөөнүн тең тукумдары Таштокум атыккан. Таштокумдан Итибас атабыздан Байке, Бөбөк, Барчек, Тилеш, Эсенаман, Эшкожо, Кедей, Канай, Станбек. Ушу 9 уул. Ал эми Жансарыдан болсо, иниси Жансарыдан Кудайкелди, Кудайберди, Жоогашты, Идрис. Айтсаңыз, Таштокум деп эмне үчүн аталып калды булар? Таштокум деп аталып калган себеби бул Итибас атабыз эр киши болгон экен. Бу чоң кеминде, кичи кеминде болуп, жанагы манап темир болоттун тушунда замандашы болуп, айылдашы болуп, чоң кемин кичи кеминде болуп, бул Итибас атабыз Казактан жылкы тийип келип турган киши экен. Мындайча айтканда эр киши экен да. Анан ушул атабыз менен темир болот менен ууга чыгышат экен. Ууга чыкканда Көгөйрөктөн Көгөйрөк жактагы ошол жакка чыккандан кийин эртең менен эрте турса бир марал бетте оттоп турган болот экен да. Ошону карап отурса маралды бир жолборус аңдып калат экен. Ал жолборусту ким атат дегенде ошол немеден Итибас атабыз мен барып атып келем дейт экен да. Ошондо Зооканын кырынан чыкканда, кереге зоонун кырына чыкканда жолборус байкап калып секире турган болуп калат экен да Итибас атабызга. Секире турган болуп калганда баягы камынып турган эме жолборусту башкатат экен. Ошондо жыгылып калган жолборусту алып келип терисин Болот бийдин карагер атына арта салат экен. Арта салганда бучкактары жерге тийип калган. Ушунчалык чоң жолборус экен да. Ошондо Болот бий Итибас атабызга ыраазы болуп, анан айылга келгенден кийин жигитин жумшайт экен. Барып Итибастын эрин алып, терин кургатып, кайра терин кургатып токуп койгонуң деп. Анан ошондо жигити ичмегин кургатып, ушалаганда кум болуп жерге түшүп калат экен. Ошо жигит келип айтат экен да: Итибас баатыр, сен кум токунгансыңбы же таш токунгансыңбы деп. Ошондо айтканда ошо жердегилер сен таш токунган турбайсыңбы деп таш токум атыккан жер ушул экен. Урматтуу замандаштар, бу аксакал айтып отурган учур Болот бий деп атпайбы? Болот темир дейт, болжол менен 1690-1700 кишилер ошол учурда Итибас аксакал ушун аталары жашап өткөн экен, ошол жөнүндө сөз болуп жатат да. Айтсаңыз, бу сиз Таштокумдан тарайсыз десиңиз да. Таштокумдун улуу баласы Байке. Байкеден Жангелди, Байгелди, Бөрүбай, Майлыбай деген болот. Ошонун Байгелдисинен Малдыбай, Малдыбайдан Касмаалы, Абдрахман, Осмон, Абдылдадан мен. Таштокумдун урпактары кайда жашайт? Таштокумдун балдары Чачкын, Атбашыда турат, Нарында турат, Кочкордо турат, Ызык көлдө турат, Чүйдө турат, Чоң кеминде турат, анан ушу Бишкекте турат. Жансарыныкычы? Жансарынын балдары дагы ошондой. Жансарынын балдары Эшкожо,
чоң кемінде Тоқсаба, Ешқожа бұлар чоң кемінде тұрады. Анан ошо жанагы Ешқожанын уулу Дыйқанбай, Қаратай, Қосыке, ушулардын баарыстын Байсабай, Тоқсаба дегендер ушунун баары бир тобу Кочкордо турат, бир тобу Төлөктө турат, бир тобу Атбашта турушат. Эми аксакал биз Бөрүчөктүн экинчи баласына келели. Айүкеге. Айүкеден таратсаңыз. Бөрүчөктүн экинчи баласы Айүке. Айүке жана айтпадыкпы биз калмактын канынын урматына Айүке деп коюлган деп. Айүкеден Боктубай, Босокор, Кара Термечик, анан Бешкемпир. Ушу 4 уул. Боктубайды жөнүндө сөз кылсаңыз. Боктубайдын аялы калмакка түшүп кетеби? Боктубайдын аялы баласы менен, көтөргөн баласы менен калмакка колго түшүп кетет. Анан Боктубай истеп барат. Анан истеп барганда, жакын калганда аял көрөт дагы бул бир элдин жалгыз баатыр эле. Мен үчүн келип калмактарга колго түшүп калбасын деп өз боюн өз таштайт сууга. Баласы менен кошо сууга кетет. Анан Боктубай аны көрүп туруп, анан кой болбой калды деп анан кайра тартат. Кайра тарткандан кийин бир койчуга жолугат, кой кайтар жүргөн койчуга. Ал койчуга жолугуп, аны менен аңгемелешип отурганда койчуну жактырат. Жакшы бала экен деп. Ал Босокор аты. Аны менен макулдашып, сен менин балам болгонуң, мен сени жоготкон балам болосуң деп кайра калмакка келет дагы айтат. Баланын белгилеринин баарын билип алып туруп, анан мен бала жоготуп жүрөм, ушул баламды кандай табам деп калмактарга ошенткенден кийин кечинде бая кой кайтарган бала келет. Келгенде бая сүйлөшүүлөр боюнча ата бала болуп кучакташып көрүшүп калат. Анан кийин бая белгилери туура чыккандыгы үчүн баланы Боктубайга берет, сенин балаң экен деп. Ушуну менен ал Босокор баланын аты. Анан кийин жолдо келатканда дагы бир чакылдаган кыйын тың бала көрүнөт. Ошол бала менен немесе ада кой кайтарып жүргөн калмактардын колуна түшкөн бала экен. Анын аты Кара Термечик. Бу Кара Термечикти дагы эшитип алып келип, анан кийин жана инилери болуп, бир тууган болуп калган дагы ошол. Бешкемпир дагы ошондойбу? Бешкемпир да ошондой. Табылганда. Анан кийин бу Кара Термечик абдан кыйын баатыр болот экен да. Кара Термечиктен Аккожо, Байчекир, Жакыпбай, Абыла, Абдырасул, Карабай, Чалай деген немелер болот экен да. Булардын тукумдары ошо Кара Термечиктен болот. Бешкемпирден болсо Алтымыш, Асыкбай, Абдырахман, Норусбай, мындан Майтык баатыр. Норусбайдан Майтык баатыр. Майтык баатыр Төрөгелдиге жигит болгон киши экен. Эми сиз Боктубайды таратсаңыз, Боктубайдын балдарын. Боктубайдан улуу аялынан Чокон, кичүү аялынан Кудайбакты, Казактын баатыры Бердикожо деген солто менен сарбагыштарга согуш ачат экен. Бул сарбагыштардын башчысы Эсенгул болгон экен. Эсенгул колун талкалап, анан Эсенгулдан жанагы Бердикожо качат экен. Качканда бу Боктубайдын баласы Кудайбакты кармап алып, аны достошуп туруп кое бербей экен. Кое бербегенден кийин бу манаптар Кудайбактыны Кудай какты деп жектешип, жаман көрүп, ошентип калат экен да. Эмне себептен? Казактын баатырын Бердикожону дос болуп кое бергендиги үчүн. Себеби ал Эсенгул менен урушуп, анан Эсенгулдан качып баратпайбы? Качып баратканда анан Боктубайдын баласы Кудайбакты кармап алып атпайбы? Кармап алгандан кийин анан аны дос болуп кое бербей атпайбы? Анан сен душманды кое бересиң деп туруп анан жанагы Кудай какты деп жаман көрүп, анан жектеп калган ошол экен. Мына урматтуу замандаштар, тарых акырындап такталат экен.
өткен мен беримде дагы ушул жөнүндө айттым эле, бирок атын айткан эмесмин, тагы маселе. Мына азыр Болотбек Ажаксакал дагы муну тастыктап отурат да. Бул чындыгында казактын чанчкулу, жоксо шанышкылы Бердикожо деп коет. Бул Аблай хан өлгөндөн кийин деле кыргызга кол салып, кыргыздын көп баатырларын курман кылган киши ушул Бердикожо баатыр болгон да. Муну түшүнгөн Эсенкул, ал кезде Эсенкул башкарып турган Сарбагыштын. Эсенкул атайын күч жумшап, күч топтоп Бердикожону жайлаш керек болгон да. Ошо Бердикожону менен салгылашта казактарды көбүн талкалап, бирок ошол согуш талаасынан Бердикожону таппай калган. Максат кандай болгондо дагы Бердикожону кетирбеш керек болчу. Ошондо ар кайсы талаада, уруш талаасында жигиттер, кыргыздар Бердикожону издеп чыгышкан. Ошондойдун бирөөндө ошо Сарбагыштын эки баатыры, мына Ажаксакал айтып атпайбы, Кудайбакыт деп. Мына аты чыкты, Сарбагыш Кудайбакты. Экөө аты менен келатканда астынан куралсыз бир казак чыкканда. Өзү баягы уруш талаасында ушунчалык өлүк жатса, куралсыз казакты эмне өлтүрмөк элек дегенде ой кетип турганда, казак айтып атпайбы? Сен мени тике караган, мен окшогон баатыр окшойсуң, дос болоюк деп атпайбы? Кудайбакты эми өлтүрсө өлтүрмөк беле, өлтүрсөк ушундан пайда чыкмак беле. Бир казак экен, куралы жок, дос болсо дос бололу дейт. Анан атың ким дейт? Анан бул Кудайбакты атын айтканда. Анан ошондо тиги казак баатыр айтканы бар да, биз казакта дос болгондон кийин сыйлык берет. Боо коктун ар жагында аттардын арасында бир ат турат, күлүк ат. Ошону сен алган, абдан күлүк чыгат деген. Болуптур, кош, кеттим анда деп кетип баратканда анан баягы Сарбагыш Кудайбак деп атпайбызбы? Эсине келип, а сен ким болосуң дегенде. Атың ким? Ысмыңды айтпайсың дейт. Анан ал кетип барат. Менин атым Бердикожо дегенде. Каабаттың. Достошуп койдук, өлтүрө албай калдык деген. Ошону Бердикожо качып кеткен да. Бердикожого барып анан Көкчолок, Көкмончок деген аты бар, аган жеткен эмес эч ким. Аты өтө абдан күлүк болгон. Мына азыр тарыхта такталып отурат. Ошол Кудайбакты турбайбы? Чокондун бир тууганы Кудайбакты турбайбы? Чындыгында ошо болгон, кезиккен, аты айтылган эмес да, мына азыр такталып отурат. Чындыгында бул Бердикожо кыргыздардын көп баатырынын башын кести. Бул абдан мыкач киши болгон. Аблай канча айтса да Аблайдын сөзүн укпай койду да. Кийин анан Эсенкул баштап барган өлтүрүшпөдүбү? Ошондо гана казак-кыргыз тынчып калды. Боктубайды айттыңыз. Боктубайдын чоконунан Мундусбайдан Мукамбет. Мукамбетти жана Ысмайыл Совет өкмөтүнө каршы болгондугу үчүн Ысмайылды кармап кел деп Мукамбетти жумшайт экен. Жумшаганда Ысмайыл Мукамбетти атып салат экен. Ошондон нааразылашып, мунун агалары немеге Токмоктун сыртына көчүп кетип калышат экен. Аксакал, Атабайды айтып бүттүңүз. Айыкени айттыңыз. Эми үчүнчү бала Илекенин окуясын айтсаңыз. Бул Илеке кимдин баласы? Илеке Токтооку деп аталат да. Илекени Бөрүчөк эр киши болот экен да. Анан ууга чыкканда токойдун арасынан Бөрүчөктүн бетине жаанын огу чырпып кетет экен да. Ошондо чырпып кеткенде жигиттери тияк биягын аңдып караса, алачык токойдун арасында тигилген алачыктын ичинде бир келин 10-11 жаштагы жаш бала ошол үйдө алачыкта болот экен да. Анан кийин жигиттери баланы өлтүрөбүз дегенде Бөрүчөк муну өлтүрбөгүнүң жаш бала экен деп өлтүртпөй коет экен дагы, бала менен аялды алып келип аял кылып алат экен. Анан ошондо иле келдим эле деп Бөрүчөк Илеке койгон экен. Бул жерде мен да кошумчалап коеюн. Бул Бөрүчөк өзү баатыр киши болгон деп атпайбы? Бул жанагы жоокерчилик заманда талаада жүргөндө бир отту көрөт. От өчүп калган болот, бирок жылуу да, жакын эле жерде киши болуш керек. Карагылачы деген учурда анын бетине ок, жаан огу сызып өтөт дагы чийип кетет. Анан барса жаш бала аткан экен жаа менен. Бул жаш бала жалгыз эмес. Издегилечиси жана сиз айткандай
ала чыкта жана келин отурганда, келинди жактырып калып, тиги кишилерге жигиттерине илекени өлтүртпөйт. Келинди өзү алып келет. Өзүнө нике кыйып, анан илекени жана багып алган баласы илеке. Анан ошол келинден төрөлгөн күзөкө менимче. Туурабы? Ошол кузеке жанагы мен карып калган кезинде куса болуп жүрүп көрдүм эле деп кузеке койгон экен. Кузаке. Кузакенин тукумдары 5 калмакы деп айтылып атпайбы? Жакшы. Эми биз ушу илекеге келели. Илекенин тукумун таратып көрсөңүз. Илекеден Алым Сейит, Аккосу, Алым Сейиттен Асан, Мамытбек. Ушулар. Сиз ушул Алым Сейиттен Асан, Мамытбектерди туура иликтедиңизби? Жана өлүмчү райлар кайда калат? Мына ошондо карап коюңуз. Асан, Мамыт жана Мамытбек деп атпайбызбы? Өлүмчү рай дегенде балдары бар. Ошондо бир текшерип койсоңуз да анткени эл суранып атпайбы ушуну тактап бергиле деп. Биз ошон үчүн берүүнү сизди чакырып берүү уюштуруп жатабыз. Эми ошол өлүмчүнүн тиги илекенин эмне үчүн Токтоку деп койгон? Му Токтоку деп аталып калган себеби карылардын айтуусу боюнча бу бир себептер менен мындай запкы жеп бир айыл көчүп келип айылдын чекесине конуп калат экен. Анан конуп калгандан кийин 1-3-4 күндөн кийин кайра көчүүгө даярданып калышат экен да. Көчүүгө даярданып калганда а жердегилер айтат экен, сенин артыңан куугун келсе биз жардамдашабыз. Көчпөгүнүң деп токтотуп калган экен. Ошол токтотуп калган эл Токтоку, жаңы Токтоку болуп калып атат да. Силерде жаңы Токтоку, эски Токтоку деп айтат. Эски Токтокулары жанагы Усунээге Алыкенин эли көчпөй калган элдер эски Токтоку болуп калып атат. Анан жаңы Токтокулар жанагы кийинки келгендер жаңы Токтокулар. Буларга жанагы Карымшак, Өмүрзак, Өмүрбай, Жаңыбай, анан эмне деген балдар кийин келген экен да. 1926-жылдары келген экен. Ушулардын тукумдары жаңы Токтоку болуп эсептелет. Жана Талканбай, Калча, Калта, Байдакы дегендер бул жанагы эле Чүйдүн тиги Алчалуу айылында да турат. Мурунку Садовый биримдик деп атпайбы ошол. Анан бөөреки кеминдеги Тегирменти деген айылда булардын урпактары бар экен. Эми 4-үнчү баласы Күзөккөгө келет. Кузеке бул өзү 5 калмакы деп айтылат да. Кузекенин баласы Аки, Калматай, Эшиге, Досой. Аки, Калматай бир аялданбы? Аки, Калматай экөө бир аялдан. Буреке Эшиге менен Досон экөө Сарт аялдан. Акиден Дайырбек, Ниязбек, Оболбек, Тыныбек. Анан кийин бу Дайырбектен Асанбай, Ынжы, Ыбыке, Мадыган, Жакам, Мадыган, Сенкилтай. Ошол 6 бала болот. 6 бала. Айым үчүн 5 калмакы деп калган. 5 калмакы деген себеби Тыныбекти өлтүрүп, Дайырбектин балдарын калмактар алып кетет. Алыс тетиги. Эрен кабыра деп коет, Эртеш деп коет. Калмакы тетиги немеде Эрен кабыр деп коет го. Ооба. Ошондо Тыныбектин баласы Ажыгул деген болот. Ажыгул эжеси менен кайра качып, да бир туугандар менен качып келатканда жолдон уурлар экен деп калмактар атып бир баласын атып салат. Ошондо калганын качып токойдо кире качып отуруп, жана эжеси экөө элине келип кошулат. Бул Ажыгул келгенден үйлөнүп балалуу болот да. Кыргызда. Ооба. Бул жерден толуктап коелу. Калмактан качканда бул Ажыгул эжеси анан дагы бир тууганы менен качат. Ооба. Анан жолдо келатып булар баягы күз маалында качып келатып бир жерге түнөйт эмеспи. Түнөгөндө жатканда жанагы агасы айткан жери бар. Биз мынтипсыз жерде жата берсек тукумсуз калабыз. Силер кеткиле. Мен калайын. Бочонге таш үйөмүн. Эгер кайра издеп келсең таш чачыраган болсо, мен түрүү болом деп айтканда. Ажыгулду айтып атпайбызбы, эжеси менен келди деп. Келди.
бирок ушуга таандык ушу сөз го деп атам мен. Асанбайга тиешелүүбү? Бұл мындайча айтканда эжесин менен элине келип кошулгандан кийин эжесин турмушка чыгарат. Ал бала чакалуу болуп өсүнчө неметип кетет. Биз жана Тыныбекти айттык. Тыныбек өлүп калгандан кийин балдары качып атпайбы? Ажыгул эжеси, анан да бир тууганы. Ажыгул барып Кыргызга жетип, эжесин турмушка берип, өзү үйлөнүп, бир балалуу болуп калгандан кийин кайра Ажыгул агасын издеп чыгат да. Кайра келет. Ал жерде эң улуу баласы Дайырбек эмеспи? Дайырбек ошо калмактардын колунда кайтыш болуп калат да. Анан кийин ошол Асанбай жолдон келатканда баягы хан улук саат берет да, кара кууну атып келгендиги үчүн. Анан улук саат бергенден кийин анан келатканда жолдон Асанбай ооруп калат. Асанбай ооруп калганда астына чөптөн жастап, анан кийин анан үстүнө алачык тигип, анан эми ушул жерде өлсөң бейтиң болсун, тирүү болсоң могу үйүп койгон ташты тисип кет, каяка багыттап кетсең тисип кет. Биз келгенден кийин ошол тисилген таш боюнча истеп таап алабыз деп ошенткен экен да. Анан истеп жанагынтип бала чакалуу болуп калгандан кийин анан истеп келет экен. Истеп келсе Асанбай тирүү баягы ташты тисип койгон экен, күн чыгышты көздөй кетип калган болот. Күн чыгышты көздөй кетип калгандан кийин ал Асанбайды таппай калат да. Мисалы үчүн тетиги немеге чейин, 6 айга чейин истеп барып таппай кайра келет. Ошол Асанбайдын тукуму кайра калмакка барып келди. Андан кийин казактарга келди. Анан казактардан келгенден кийин көп жылдан кийин казактар жантайлардын немелери бизде мындай чулдураган тууганыбыз жок деп кабыл албай коет экен. Ошону менен Асанбайдын тукумдары Казакстанда калат экен. Калып калды. Эми сиз толуктасаңыз, жанагы келатат деп атпайсызбы? Келатканда Асанбай, Ынжы, Ыбыке, Мадыгам, Сеңкилтай келатабы? Ооба, келатышат. Калмактарга баргандан кийин калмактын каны Коңтажы немеге ууга чыгат экен да. Ошондо Кара көлдөн кара кууну көрөт экен. Кара кууну аталбай, өсү кушун салса ала албай, ошентикенде элге жарыя кылат экен да. Ошол кара кууну кармап келген кишиге мен мүдөөсүн аткарат элем деп. Анан ошондо жанагы Мамаке, Шопок, Асанбайлар ошону барып кара кууну атып келип канга тартуу кылат экен. Анан кан эмне мүдөөңөр бар дегенде, ошо бизге эркиндик берсеңиз экен, биз 30 жылдан бери сиздин карамагыңыздагы кыргыздарбыз, элибизге барса экен деп улук саат сураганда, анан калмактын каны улук саат берип жанагы жолго келаткандагысы. Буларга жанагы буг элинен дагы кошо туткун болуп барган Мамаке, Шопок, Бөжөкөй, анан дагы бирөө бар эле. Ушулардын баары тең кошо калмакка түшүп кеткен да. Анан жолдо келатканда булар эки бөлүнөт. Эки бөлүнгөндө тигилер бу Кытайларга кетип, анан кийин Кытайлардан 12 жылдан кийин бу Тыным Сейиттерге бу ат баш жагынан кошулуп эл болуп калат экен да булар. А берки Ыбыке, Мадыган, Сеңкилтай булардын баары тең элине келатканда жанагынтип Асанбай жолдон ооруп калып атпайбы. Анан кийин ошон менен Асанбайды жанагынтип коюп келатканда да 3-4 күн жол жүрөт го. Ошондо жол жүргөндө тиги жол 3 бөлөк болуп калат. Кайсы жолуна түшөрүн билишпей, ошол жерде турат дагы эми бабы ыңырчакка минген баланы айырмачка минген баланы каяка түшсө, каяка жолго түшсө ошого түшөлү деп макулдашып, анан ошол Ынжынын баласы болот. Ынжынын баласы Дөрбөлжүндү жол баштаар деп жанагы жолуна түшүп келип, анан бу немеге келип, анан кийин элине кошулуп калып атпайбы. Ошондо 5 үй бүлө келип кошулгандыгы үчүн 5 калмакка атыгып калган жер бар экен. Жанагы жол башта деп атпайбы? Жол башта. Ал өзү аты эмес, ал Дөрбөлжү мен жакта. Ынжынын баласы. Ынжынын баласы. Баягы адашып калгандан кийин балам, мен сен жол башта кайда бассак
барсаң ошоға чыгал деп келип анан бул чүйгө чыгып атышпайбы? Эми айтсаңыз 5 калмакы деп атабыз. Өнжи, Үбөйке, Мадыгам, Сеңкилтай ушулардын урпактары кайда турат азыр? Беш калмакынын тукумдары чоң кеминде, кичи кеминде, анан кийин бу Кетмен төбөдө. Кетмен төбөдө турушат. Ошоларда турат. Жакшы. Урматтуу замандаштар, жана биз 5 калмак деп атпайбызбы? Мына ушу 5 калмакты айтып берди. Негизи бул калмактардан качып келген 5 баланы айтылат. Калмак, 5 калмак деп. Калмак эмес. Бул Дайырбектин балдары. 5 калмак деген жана Кетмен төбөдө кеминде жашайт деп атпайбы атабыз азыр. Ошону мен кошумчалап коеюн. Кээ бир жерде айтып атат, булар калмактар депчи. Ал деги калмактар эмес, калмакы кыргыздар эле. Урматтуу замандаштар, биз бүгүн ошо Сарбагыш шоруусунун ичиндеги Жантай уругун талкууладык. Мына иликтеп жүргөн Болотбек Ажаксагалыбыз колдон келишинче, билишинче өзүн айтып берди. Иликтеп жүргөнү, муну деле баягы толук маалымат тактап айтууга мен алысмын, чындыгында кээ бир карама каршылыктар бар. Жанагы Жантайдан Сары, Сарыдан Бөрүчөк, Бөрүчөктөн Айыке, Атабай, Илеке, Күзөкө деп атпайбызбы? Ушул 4 аталыктын таралышы жайгашыш жөнүндө сөз кылдык. Мен ойлойм, кийин дагы сиз дагы толуктайсыз дагы. Көп толуктоолорго муктажбы дагы сиздин санжыраңыз. Мен көрүп атам, менде дагы анча-мынча ойлор бар. Ошону бир толуктап койсоңуз, дагы эле бир кээ бир жерде чийки нерселер бар бул жерде. Сизге рахмат, ушунча жашка карабай кыдырып ушул Жантай уругун иликтептирсиз. Ден соолук сизге, ийгилик болсун. Рахмат сизге. Рахмат айланайындар. Ошо санжыраны айтыштын өзү татаал, кыйын экен. Себеби ар бир атанын тараган балдарын адаштырбай, бири-бирине оолаштырбай айтыштын өзү кыйын экен. Себеби мен мына 83 жашка келдим. Ошо жашка келгени бир топ чаташтырып аламбы деп өзүм дагы абдан коопсунуп, экинчи чети сүр деп атып айттым. Эми антса дагы кечирип койгула айланайындар. Калган немелерин өзүңөр оңдоп, түстөп койгула. Башка эмне айтайын, силерге чоң рахмат. Балдар дагы ошо силердин айтканыңар менен алымча кошумчасы менен туура түшүнүштө болду. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.